Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Урматтуу мекендаштар, бүгүнкү 28 апрель 20 жылынга карата статистикалык маалыматтарды бере кетейин. Бир сутка ичинде жалпысынан 21 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 3, Ош шаарынан 2, Ош областынан 1, Жалал Абад областынан 9 бейтап, Нарын областынан 1, Ысык Көл областынан 4, Баткен областынан 1 бейтап кайталанган анализдердин жыйынтыктары менен айыкты деп ооруканалардан чыгарылды. Жалпы республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин 416 бейтап айыгып ооруканадан үйлөрүнө кайтышты. 20 жылдын 28 апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясына дагы жаңы 13 учуру табылып каттоого алынды. Бишкек шаарында 3, Чүй областында 6, Нарын областында 2, Жалал Абад областында 2 учуру. Жалпы Кыргызстан боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын учуру 708ге жетти. Анын ичинде Жалал Абад областында 113, Ош областында 160, Ош шаарында 110, Чүй областында 52, Бишкек шаарында 167, Баткен областында 8, Нарын областында 88 жана Ысык Көл областында 10. 28 апрелге карата стационарларда 284 пациентибиз бар. Алардын ичинен 217 пациент канааттандырарлык абалда турат, 55 орточо абалда жана 12 пациент оор абалда болуп, булардын ичинен 6 реанимация бөлүмдөрүндө жатат, 5 республикалык клиникалык инфекциялык ооруканасында, бирөөсү Ноокат районунда. 8 учурда адам өлүмү катталып, 1% түздү. Бул инфекциядан ооруп көз жумгандардын саны алыскы чет өлкөлөргө караганда Кыргызстанда аз. Айта кетсек, Кытайда 5,5% болгон, Италияда 13,3% түзгөн, Индияда бүгүнкү күндө 10,4% түзүп турган кези. Бир сутка ичинде жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 2 түздү. Бул биздин бир дарыгерибиз, анан кичи медициналык кызматкерлерибиздин бирөө болуп атат Жумгал районунда. Жалпысынан республика боюнча медициналык кызматкерлер арасында 157 учуру катталып, анын ичинен ушу 30% дарыгерлер болуп атат, 57-си 31 айыгып бүгүнкү күнү уже бейтапканалардан чыгарылган. Инфекциядан жабыркагандар менен байланышта болгондордун саны бүгүнкү күнү 2600 адам түздү. Булардын баарына тең ПЦР изилдөө ыкмасы менен текшерилип, көзөмөлдө улантып ишти алып барып жатабыз. Бүгүнкү күндө лабораторияларда жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн саны 49484 келип, бир суткада жүргүзүлгөн изилдөөлөр 1283 түздү. Обсервацияда медициналык кароодо жана лабораториялык тестирлөөдөн 1012 адам бүгүнкү күнү ошо обсервация шартында туруп жатат. 28 апрелде Манас эл аралык аэропортунда Урал авиакаттамдары авиакомпаниясынын Екатеринбург-Бишкек чартердик каттамын тосуп алышты. 157 жүргүнчү учуп келди. COVID-19 пандемиясынын жайылышынын болтурбоо максатында жеке коргонуу каражаттарын колдонууда бардык коопсуздук чаралары сакталып, чартердик каттамдардын жүргүнчүлөрүнө Аба майданынын перронунда тейленет. Андан кийин алар обсервацияга жөнөтүлөт. 28 апрель саат 9-га карата Бишкек шаары боюнча 74 000 үй бүлө азык-түлүк жардамын алды. Бул жардам мамлекет жана жергиликтүү ишкерлер тарабынан көрсөтүлгөн, деп билдирди Бишкек мэриясынын аппаратынын жетекчиси Төлөбаев. Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында, Нарын областынын Атбашы районунда өзгөчө абалдын мөөнөтү 10 майга чейин узартылат. Эпидемиологиялык кырдаалды эске алып, Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында, Нарын областынын Атбашы районунда өзгөчө абалдын мөөнөтү узартылат, деди
Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 28 апрелде Коопсуздук кеңешинин чакан курамындагы жыйынында калган аймактарда өзгөчө абалдын шарты токтотулуп, өзгөчө кырдаал режими күчүндө калтырылат. Үй карантинин бузгандар административдик жоопкерчиликке тартылууда. Үй карантинин бузган 6 жаран административдик жоопкерчиликке тартылышат. Бул тууралуу республикалык ыкчам штабтын жыйынында Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов билдирди. Анын айтымында, жоруктар жөнүндө кодекстин 127-беренесине ылайык санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузуулар үчүн 20 000 сомдон 60 000 сомго чейин айып пул каралган. Мындан тышкары штабтын жыйынында белгилегендей, атайын мобилдик тиркеме аркылуу дагы 151 адамдын үй карантини режимин бузгандыгы аныкталган. Алар боюнча тийиштүү текшерүүлөр жүргүзүлөт. Өзгөчө абал режими киргизилгенден баштап 25 марттан бүгүнкү күнгө чейин коомдук жайларда кылмыштуулук 300%га төмөндөдү. Бул мыйзамга баш ийген жарандар өзүн өзү изоляцияга алуу режиминде болгондугуна байланыштуу. Биз коомдук жайларда дээрлик кылмыштарды каттаган жокпуз, деп билдирди Бишкек шаарынын коменданты Орозалиев. Мындан сырткары гуманитардык фонддордун атын жамынып, гум жардам көрсөтүүгө алдамчылык учурлар катталды. Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров чек ара маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Акрам Мадумаров онлайн режиминде чек ара маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө чек ара маселелери боюнча катчылыктын, мамлекеттик чек ара кызматынын өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгү боюнча учурдагы маселелер талкууланды. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде коомдогу болуп жаткан пайдалуу элдик турмушту чагылдырган жаңылык видеолоруңуз болсо, анда биз менен байланышып коомчулукка жеткирсеңиздер болот. Ал үчүн биздин WhatsApp, Telegram номерлерибиз +7 925 245 89 79. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Оруз айыңыздар менен туткан орозуңуздар кабыл болсун. Эмне ниет кылсаңыздар, Алла Таалам ошол ниетиңизди кабыл кылган болсун. Мен өзүм Нокот районунан болом. Биз 4-5 жоролор бир эстафета баштадык. Бүгүн башынан мен баштап келдим. Эстафетанын аталышы мен өзүмдөн эки жердешиме жардамда аталат. Бул Нокоттун ичинде гана ойнотулат. Бул эстафета акчалай жардам берилбейт. 50 жашка чейинки эркектерге берилбейт. 50 жаштан жогору болсо, урукчан гана болсо берилет. А бирок только эркектер узартат бири-бирине. Эстафетаны только эркектер гана ойнойт, а бирок аял кишилерге гана жардам берилет. Мен бүгүн 3 эжебизге жардам берип келдим. Бир аз 2-3 айдан бери кыйналышып, жумушу жок, продукт аз калбай калган экен. Өзүм семьям атынан, үй бүлөмдүн, бала чакамдын ырыскысынан бөлүшүп келдим. Сиздер дагы бөлүшөсүздөр деген ниеттемин. Бул эстафетаны мен азыр Кошун айылында чоңойгон Дастан Бегалиев деген досум бар. Үй бүлө катташтабыз биз ол досум. Ага ишенем. Дальше улантат деп досум эстафетаны сөзсүз эртең аткарасын деген ниеттемин. Эгер кимде ким кошуламын деген болсо, анда келиңиздер, нокаттыктар, бири-бирибизге поддержка берели. Эстафетаны, продуктаны жаңа берип аткан эжеге же карындашка барганыңыздарда сөзсүз түшүндүрүп айтып коюңуздар. Бул мамлекеттик эмес, бул посольствонук эмес деп сөзсүз түшүндүрүп айтып коюңуздар. Себеби башка бирөөлөр эртеси күнү барып угушуп алып, силер жардам берип атат экенсиңер деп посольствонун эшигин тепкилебесин. Ушинтип 4-5 жоролор баштадык эле, Нокоттук өзүбүз бири-бирибизди карап атабыз деп түшүндүрмөнү толук берип койсоңуздар жакшы болот. Бул азыр самоизоляция бул өтө сыноо бардыгыбызга. Анан соопчулук иштей турган айлар болуп атат, күндөр болуп атат. Себеби орозонун күнүндө биз 400 сом, 500 сомго бир отуруп ооз ачып жүргөнбүз чайханаларда. Азыр чайханалар жабык. Ошол 400 сом, 500 сомдун ичип жүргөн чайларыбыздын бир аздан бөлүшсөк бир туугандарыбызга туура болот. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн эстафетаны дальше улантыңыздар. Дастан, салам алейкум.
Жанагы биз айткан эстафетаны Кудай кааласа мен мына 3-сүнү эме кылып узаттым. 3-чү адреске алып келдим мына. Аз болсо дагы бираз продукт болсун деп мына эжебиз бетине такпай коюп. Силерге дагы ушу эме, ушунча ат бердим. Менин атым Жомарт эже. Жомарт алып келип кетти эмени. Рахмат силерге дагы. Ден соолук чын болсун, үй бүлөңөрдө жана туткан орозоңор кабыл болсун. Ошол алдым немени, эстафетаны. Продукттан десеңиз. Жок, бул эже посольство эч кимдин тиешеси жок. Бул өзүбүздүн эле 4-5 ооба, Жомарттын немесин алдым мен. 4-5 достун эле өзүбүздүн эме уюштуруп аткан эмебиз. Майли эже, Алла разы болсун. Баш болсун эже. Доктор майли. Амин. Тынчылык аманчылык болсун, доктор майли эже. Sen Moskvani qidirabsizmi odam qilasiz? Moskvani ko'rmagan yerlarini ko'ryapsiz? Biz bularning içinde bir de produkta sağlam yokuz. Ko'p narsalar deysiz. Merim sal, samizvan, merim. Ha, geledi. Азаматтар, қанша үй бүлөгө азыр жеткиресиңер? 4 үй бүлөгө, бул жакта азыр 5 үй бүлөгө. Калганы эртең буде. Мынау биздин алып аткан продукталар. Жалпы ассаламу алейкум мекендештер, азыр ушундай кыйын кырдаалда жумурткадан кыр издеген аябай бир башкача элди провокацияга үндөгөн биздин мекендештерибиз дагы арабызда жок эмес экен тилекке каршы. Бүгүн посольствого барып, ал жакта болуп аткан окуяларга күбө болуп, жана элге эми жалпы элге видео тартып жибергем. Анын видеонун максаты ошол Москва шаарындагы коом, уюм, ар кандай мындай ынтымак группалар бүт баары мындай ынтымакта биригип, ынтымакта ызы чусу жок. Анан бир единый мындай центр ачса, жардам берген, жардам берчү адам дагы ошол жака барып, же болбосо бир шотко которгондой кылып көптү күрсө көл болот дегени. Анан жардамга муктаж, действительно муктаж мекендештерибизге дагы ошол жактан жардам берип, анан ошол жактагы кызмат орундарын жасап, мындай атайын бар текшерип, таксилер болсо таксилерде кызматта, мисалы ошондой бөлүнүп жарынбай бир элге кайрылган бир бололуу ынтымакта деп. Мамлекетибизди буга чейин жамандап да келдик, сөгүп да келдик, ушактап, кыскасы бүт баарын айтып келдик. Анан кээ бирөө ошол жаман иштебей атат, карабай атат, анан ошолорду айдаш керек, кетириш керек, анан кубалаш керек, алмаштырыш керек деген туура эмес. Бул вообще жок. Аны алмаштырып, там кетиргенде эч кандай эч нерсе өзгөрбөйт. Бул деген только шайлоо гана болот. Бирок азыр шайлоону дагы, анан ошондой көтөрүлүш, ызы чууну да сүйлөшчү кез эмес, сүйлөшчү убакыт эмес. Урматтуу элим, баарыбыз Кыргызстанды сүйөбүз. Баарыбыз ынтымактуу болгубуз келет. Ынтымактабыз, жүрөгүбүздө Кыргызстан. Келгиле биримдиктүү бололу, ызы чууга алдырбайлы, ар кандай провокацияга алдырбайлы. Анан ушул видеону чыгарып атсам, анан эртеңде айтып чыкпагыла, ГКМ келип муну кечирим сурап атат деп. Жок, мен Москвадамын. Мына ошол где-то bir 4 saat болду болгонун ошол видеону. Просто мен тааныштарым чалып, сен группадан андай туура эмес да. Анан ошондойлорго ишенип, анан эртең күн мына бул дагы айтып атат десе, анан силер дагы ошентип ишенип албагыла. Мен бүгүн өз көзүм менен көрдүм, посольство действительно кыйналып аткандар бар экен, и посольствонун деле жардам берип аткандары бар. Бирок көппүз биякта, ушундай көппүз. 10 миллион сом жардам берди го, кана жардам дейт кээ бирөө. 10 миллионду 1 миллионго бөлсөң 10 сомдон тиет. Макул 500 миңге бөл. Болбойт да андай. Ошондуктан чогуу көп күрсө көл болот. Бийлик эле эмес, эл биз дагы
кошулуп жардам берели. Мен бүгүн өзүмдүн ыктыярым менен эле барган болчумун. Продукт заводун көтөрүшсөм да жардам берейин деп. Бирок андай болбой калды. Ошондуктан дагы бир жолу айтайын, ынтымакка келели, ушундай ыйык орозонун айында бири-бирибизге калп айтпай, мындай чыныгы кыргыз экенибизди далилдеп, ынтымактуу болуп, ушул карантин убагында жакшы тынчтыкта өткөрүп алалы деген гана кой. Ассаламу алейкум, кармаган өрөңүздөр кабыл болсун. Айып Рамазан айы берекелүү айлардан болсун. Кадырлуу жолоочулар, биз баарыбыз бул өмүрдө жолоочубуз. Канча жашасак дагы бир күнү бул дүйнөдөн өтөбүз. 1000 жыл жашаган адамдан сураган экен, бул өмүрүңүз кандай өттү десе, үйдүн бул эшигинен кирип, арткы эшигинен чыгып кеткенде эле ушунчалык кыска болду деп. Кыска өмүрдө бирибизди бирибиз сыйлайлы, көңүл калтырбайлы. Бир адам каталашса, аны табалабайлы, сындабайлы. Ага керек болсо атын атап, жашыруун тилектерди, дуаларды айтканыбыз адамкерчиликке жатат деп ойлойм. Улуу сахабалар айткан экен, эртең биз эмне болоорун билбейбиз деп. Анда сүйүктүү пайгамбарыбыз: "О, силердин үмүтүңөр чоң турбайбы? Мен намаз бүткөндөн кийин оң ийнимден сол ийниме чейин салам бергенчектүү убакытта эмне болоорун билбейм" дейт. Ошондуктан эртең кимди эмне тагдыр күтүп турат, эч ким билбейт. Келиңиздер, бир гана жакшы ойдо, жакшы тилекте жүрөлү. Мевлана аттуу улуу зат Олия айткан: "Сенин терезең кир болсо, менин гүлдөрүм ылай көрүнөт" деп. Ошондуктан жүрөгүбүз кандай болсо, башкаларды биз ошондой баалайбыз. Илгери бирөө айтат дейт, күзгүдөн сулуу эле көрүнөм, элдерге жакпай койдум деп. Жан дүйнөбүз сулуу болсун, дайыма бирибизди көтөрмөлөп сыйлаган таза жүрөктүү достордон бололу. Ийгилик достор. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.